жараткан мейримдүү боорукер Алла субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун, чексиз мадактар болсун. Бизди адам кылып жаратканына, адамдардын арасынан мусулман кылып жаратканына, мусулмандардын арасынан бүгүнкү күндө ыйык мечитине келип, улуу ибадаттын аткарууга мүмкүнчүлүк бергенине, баарыңыздардын басып келген кадамдарыңыздын ар бирине Кудай Таалам бирден сооп жазып, бирден күнөө кечирип, даражаңыздарды жогорулоткон болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, ислам дини мейримдүүлүк дин, райым кылуу дин, жоомартка чакырган, адамгерчиликке чакырган, адамдардын укугун сактаган дин. Ар бир адамды Кудай Таалам жаратканда өз убакыты менен ага милдет жүктөгөн, өз убакыты менен ага укук берген. Ислам дини ошол укуктарды толук сактоого, милдеттерди толугу менен аткарууга чакырган дин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадис шарифинде айтат: "Ирхаму ман фил арди ярхамукум ман фис сама." Силердин колуңардан келсе, жер үстүндөгүлөрдү, жердегилерди райым кылгыла, асмандагы дагы силерди райым кылат дейт. Башка бир хадисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Мен ла ярхам ла юрхам." Ким мамиле кылганда кечиримдүүлүк менен, аёо менен мамиле кылбай турган болсо, ага дагы ошондой мамиле кылынбайт дейт. Ким кандай мамиле кылса, жараткандын астына бара турган болгондон кийин ошол жака барганда өзү кылгандай мамиле кылынат. Бүгүнкү жума хутбабыздын мазмуну кол астындагы жумушчулардын акысын толук берүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин Абдуллах ибн Унайс деген сахаба риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Юхшарун насу яумал кияма, ау кала ал-ибаду уратан гурлан бухма." Кыямат кайым башталган учурунда Кудай Таалам адам баласын, адам атадан баштап кыяматка чейинки топтолгон, төрөлгөн, бул жашоого келген адамдардын баарын бир махшарга, бир майданга топтойт. Топтолгон адамдар жалаңач болот, үстүндө кийими болбойт, эч нерсеси жок болот. Кийими дагы жок, колунда дагы эч нерсеси жок, байлыгы жок, бийлиги жок. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. Анан аларга ушундай бир үн келет. Жакынкы адам кандай укса, алыстагы адамдагы ошол деңгээлде уга тургандай. Үн келет, ал үндөй эмне дейт? Алла субханаху ва таала айтат экен: "Анал малик." Бүгүн мен Кудаймын. Бүгүн мен падышамын дейт экен. Бейишке кире турган адам тозокко кирүүчүгө байланыштуу бир акысы боло турган болсо, ошону чечмейинче, алып бермейинче бейишке киргизбеймин дейт. Тозокко кирүүчү адам дагы бейишке кирүүчүгө байланыштуу бир маселеси болгон болсо, ошону чечмейинче, бүтүрмөйүнчө тозокко түшүрбөймүн дейт. Тозокко түшө турган адам, бейишке кире турган адам дагы өзүнүн бул жашоодо адамдар менен болгон мамилесиде так бири-бирине дал келе тургандай болмоюнча эсеп китепте маселеси чечилбейт деген сөз. Ошондо сахабалар сурады: "Я Расулаллах, кантип алар теңдешет? Сиз айттыңыз, алар жалаңач болот. Сиз айттыңыз, ал жерде эч кимде эч нерсеси болбойт, байлык, бийлик, дүнүйөсү болбойт дедиңиз" дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Алардын кылган жакшы амалдары бар, и күнөөлөрү бар.
ошол экөө менен таразы болот деди, экөө менен эсеп болот деди. Жакшылык бересиң, жакшылык бере албасаң, ордуна күнөө ишин аласың дейт, күнөөсүн көтөрөсүң дейт. Башка бир хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айтуусунда кал Аллаху дейт, Алла Таала айтат экен: "Саласатун, үч түрдүү адам, ана хасмухум яумал кыяма. Алар менен кыяматта мен өзүм арыздашамын" дейт экен. Биринчиси ражулун а'таби сумма гадар. Келишимде менин атымды кошуп келишим кылат, келишимине турбай коёт дейт. Алланын атын кошуп, исламды жабынып алып, мен мусулман бир тууган, мусулманбыз го. Мен деле намаз окуймун, сакалымды көрбөдүңбү? Мен деле сакал коёмун. Мен деле Куран жаттагам. Мен деле Кудайга ишенем деген сөздөрдү кошуп туруп, жараткан Алла субханаху ва тааланы ортого коюп туруп, келишим түзөт дагы, ошол келишимден кийин баш тартып коёт дейт. Ва ражулун баа хурран фа акала таманаху. Экинчи ким? Экинчи бир азат адамды, эми азыркы заманда андай нерсе жок болуш керек. Азат адамды кул кылып сатып жиберип, акчасын жеп койсо. Үчүнчүсү бир адам жумушчуну үйгө алып же бир жумушун аткаруу үчүн жалдайт дагы, жумушчу жалдап туруп, иштетип туруп, акчасын бербей кетирип жиберет. Мана ушул үч адамга Кудай Таалам өзүм арыздашамын дейт. Канчалаган кээ бир туугандарыбыз бизге дагы кайрылып кеңеш сураганда, маселе сураганына келген бир туугандарыбыздын арасынан бир топ кыйлалары ошол акчасын алдырып койгон, жумушка келген, өзүбүздүн мамлекетибизден болсун, Айылдан Бишкекке келген шаарга, чет өлкөдөн келген бир туугандарыбыз болсун, менин айлыгымды бербей койду, сүйлөшкөн акчаны бербей койду деген арыздашкандар аз эмес. Аз эмес. Көп болуп жатат. Алардын акысы. Вадул хурри дейнун алейхи дейт. Азат адам, бизге окшогон, сиз менен биз эркин адамбыз. Бизибиздин сөзүбүз биздин мойнубуздагы карызыбыз. Сөзгө туруш керек. Абдуллах ибн Умар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат: "Атул ажира ажраху qabla an yajuffa araqahu." Жумушчу жалдай турган болсоңор, тери катыгыча акчасын, айлыгын бергиле дейт. Жумушту аткарып бүтүп, тери катыгыча. Бирде бир сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын астына келет дагы, менин кол астымда кулдарым бар дейт. Жумушчу мардигер башка, кул башка, урматтуу жамаат. Кул толугу менен сиздики. Каалагандай, каалаган учурда иштеткенге мүмкүнчүлүгүңүз бар, акыңыз бар. Ошол кулдар жөнүндө пайгамбарыбыз эмне деп жатат? Менин астымда кулдарым бар деди. Алар кээде мен айткан тапшырманы так аткарышпайт. Так аткарбаганыга жараша мен аларды сөгөмүн деди, аларды урамын деди, жазалаймын деди. Кылганым кандай? Эй Алланын элчиси, мага жооп айтыңыз дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жообу мындай болгон: эгерде сенин алардын акысына кирип урушуп жатканың, аларды уруп жатканың кылган кемчилик каталарына тең боло турган болсо, бирме-бир болот дагы маселе бүтөт деди. Эгерде алардын кылган күнөөсүнөн сенин урушканың азыраак боло турган болсо, эч нерсе эмес деди. Алардын кылган күнөөсүнүн көбүрөөк жазалап койгон болсоң, кыяматта Кудай Таалам алардын ашканын кайтарып берет деди аларга. Алар кыяматта акысын сенден алат деди. Ошондо жанакы сахаба ыйлап жиберет дагы: эй Алланын элчиси, андай адилеттүүнү мен кандай кыламын? Тең болушту кантип мен сактаймын, андай кыла албайм, колумдан келбейт дегенде, пайгамбарыбыз өзүң билесиң дейт. Андай боло турган болсо, мен я Расулаллах,
буларды мен азат кылып жибердим, булар менин колумда иштебесин, мен кулум болбосун анда дейт. Булардын айынан кыяматта Кудай астында мен жооп берип отургум келбейт дейт. Кулдарга Кудай пайгамбарыбыз ушундай мамиле кылгыла дейт. Кул астыбызда иштеген адамдарга биз кандай мамиле кылышыбыз керек? Алар биздин кулдар эмес. Кудай Таалам бизге мүмкүнчүлүк берди. Ошолорду иштеткенге, ошолордун үй бүлөлөрүн багуу мүмкүнчүлүгүн Кудай Таалам биздин колго байлап койду. Ошол нерсени так, ошого лайыктуу деңгээлде Кудай астында жүзүбүз жарык боло тургандай мамиле кылсак, кандай болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бирде Абу Зар радиаллаху анху улуу сахаба менен бирге жолдо бара жатып, эки кой, эки кочкор бири-бири менен сүзүшүп жаткан болот. Пайгамбарыбыз Абу Зарга суроо берет. Я Абу Зар, карабайсыңбы? Экөө сүзүшүп жатышат дейт. Эмнин аркасынан, эмне үчүн сүзүшүп жатканын билесиңби дейт. Абу Зар таң калып, я Расулаллах, мен билбеймин дейт. Аллаху алам, Алла билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жылмаят дагы, бирок Кудай Таалам билип турат, туура айтасың. Кудай Таалам кыяматта ушул экөөнүн проблемасын чечет деди. Эмне үчүн сүзүшүп жатканын Кудай Таалам кыяматта чечип берет деди. Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбарыбыздан риваят кылат. Мен канат лаху мазламатун ли ахихи мин ирдихи ау шай'ин фальятахаллалху минху ал-яум. Кимдин акысына кирген болсо, намысынабы, акчасына, байлыгына, бийлигине, акысына кирген болсо, бул жашоодо бүгүнкү күндө колунан келишинче ошону адалдап алсын дейт. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Кыямат кайым келип кала турган болсо, ал жакта алтын дагы жок, күмүш дагы жок дейт. Жакшы амалынан бериш керек болуп калат, же болбосом тигинин күнөөсүнөн, жаман амалынан алыш керек болуп калат дейт. Бул жашоодо бүгүнкү күндө акыл эсибиз барыда эсеп китеп боло электе, кимдин акысына кирген болсок, ошонун кутулалы. Кечирим сурай тургандан кечирим суралы, акча бере турганга акчасын берели. Жанакы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай, билсеңиздер керек, 3 адам үңкүргө камалып калат. Алардын ошол үңкүрдөн чыгышына Кудайдын ыраазылыгы үчүн гана кылган амалдарын ортомчу кылышат. Билесиздер да. Үчүнчүсү эмне дейт? Мен үйүмдөгү бир жумушка бир канча жумушту жалдадым дейт. Алар келишти, алар жумушту аткарышты, баары ыраазы болуп, бирөөсү нааразы болду дейт. Бул биз сүйлөшүлгөн акча эмес деп, акчасын албай кетип калды дейт. Акчасын албай кетип калды, анын акчасын мен сактап койдум. Ал акчага мен мал алдым, бир кой, бир эчки алдым дейт. Арадан жылдар өтөт, айлар эмес, күндөр эмес, жылдар өтөт. Жанакы бир кой, бир эчки, бир короо мал болот дейт. Кудай Таалам ушул адамдын акчасына берекени бергендей дейт. Бир короо мал болот. Арадан бир канча жыл өткөндөн кийин кайра келет дагы, мен калып кеткен ошол айлыгымды, акымды бер, мен ыраазымын дейт. Иштеп кеткен адам канча жылдан кийин келип атат. Иштеткен адам болсо карап туруп, "Могул короо малды көрдүңбү?" дейт. Ушунун баары дейт. Ушунун баары сеники дейт. Тигил таң калат. Мени мазактап жатасыңбы, шылмыңдап жатасыңбы дейт. Жок, сенин малыңа мен бир мал алдым, акчаңа. Ошол мал ушундай болуп көбөйдү. Бүт баары сеники дейт. Бир мал калтырбастан жанакы корооду алып кетип калат.
İştetken adam aytат: "Ya Allah'ım, men uşul işti sen üçün kıldım" deydi. Adamlardan rahmat uğuş üçün emez, Facebook, Instagram, TikTok'tan çıkarış üçün emez, koşnalar, ayıldaşlar, kollegalar meni maktaş üçün emez, men sıylagan adamlar menden razı boluş üçün emez. Men akısını toluk berdim ya Rabbi, senin gana razılığın üçün degende, janakı taş 3. bölügün açıp tigiler bolup çıkıp ketedi. Adamdın akısı. Jumuştu jaldap turup, bir jumuştu bütürüp süйлөшөт. Мына стройкада көбүрөөк, курулушта көп ушундай болот экенчи. Прораб менен süйлөшөт, команда менен süйлөшөт, тигилер келишет, 100 миңге süйлөштүбү, жумуш бүткөндөн кийин акчам болбой калды, жетпей калды, көрдүң кымбатчылык болуп кетти, 70 миң аласыңбы, 60 миң аласыңбы деген туура эмес. Акчасын аз берген туура эмес, урматтуу жамаат. Süйлөштүңүзбү? Süйлөшүп жатканда, келишим түзүлүп жатканда, сиз акыңызды сактаңыз, анын акысына кирбеңиз. Süйлөшүм бүттү, келишим бүттүбү, келиштиби, ошону аткарыш керек. Жумушчуну жалдап ага акысын толук бербей турган болсоңуз, колдонгон материалдарды азайтыңыз анда. Жумуштун өзүн, көлөмүн азайтыңыз анда. Көбүрөөк жумуш кылдырып, азыраак айлык берем деген, эми кээ бирлери муну акылдуулук деп санайт, умныйлык деп санайт. Өзүнү маселе чечкен шарши деп санайт. Бирок, урматтуу жамаат, бул жашоодо акылыбыз менен, мүмкүнчүлүгүбүз менен канчалык алдасак дагы кыяматта Кудай астына барганда ошону кайтарабыз. Бул кечилбейт. Adamların akısını cep turup, işletip turup, bakçasını berбей кетирип берип, умрага барсаңыз, аны жаппайт. Садака кылып жиберсеңиз, аны жаппайт. Сиз үчүн арам болот. Арам акча менен кылган ибадатты кантип кабыл болот деп айта алабыз? Адамдын тапканы арамдан боло турган болсо, киреше арам болуп жатса, чыгаша кандай адал болот? Кээ бир учурларда, кээ бир туугандарыбыз, кээ бир молдолорго кайрылып, мындай жол издегендер болот маселегечи. Өзүбүздү алдабайлы. Арамбы? Арам. Болбойбу? Болбойт. 20 миллион молдо болот десе дагы болбойт. Кудай Таалам болбойт деген болсо. Жол издеп, тиген акчасын жеп коюп анан момундай кылсам Кудай мени кечирет экен. Жок, андай болбойт, урматтуу жамаат. Андай болбойт. Адамдардын акысын өзүнө берели. Жалдатып иштеттикпи? Акчасын так берели. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол бизге кол астындагы адамдарга кандай мамиле кылганы жагынан дагы үлгү болгон. Мадинага хижрат кылып келгенде кээ бир риwаяттарда Анастын апасы, кээ бир риwаяттарда бир тууганы дейт. Абу Талха деген. Ошол Анасты жетелеп пайгамбардын астына алып келет. Я Расулаллах, ey Allah'ın elçisi, mana ушул жаш бала 9-10 жашар болгон болот. Акылдуу бала, акылдуу жигит, сиздин кызматыңызды кылсын дейт. Сиздин кызматыңызда болсун дейт. Анас айтат, Allah'ın elçisinin кызматында 10 жыл болдум.
10 жыл болдым. Мединада да қызмат қылдым, сапарға шыққанда да сапарда қызмат қылдым дейді. Көлөкөсүдөй болып үйлешіп жүрдім жаныда. 10 жыл мені ұрышқан жоқ дейді. Қылған нәрсемді бір қата иш қылып қойсам, эмне үчүн қылдың деп ұрышпайт эле. Қылбаған нәрсемді эмне үчүн қылбадың деп ұрышпайт эле дейді. Ұрышпайт эле дейді. Ошол Хазірет Анас айтады, кеде فَإِنْ لَامَنِي أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. Өзі үн чукпайт эле дагы пайгамбарыбыз айтат. Мага үн чукпайт эле. Бирок үй бүлөсүнөн бирөө мага сүйлөй турган болсо, мен тарабым талашат эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзү Куран болгон. Албетте анчалык деңгээлде мээримдүү болуп, анчалык деңгээлде кеңпейилдүү болуп, чынында кыйын, колубуздан келбейт. Бирок бир аракет кылышыбыз керек. Эки, колубуздан келет, акысына кирбешибиз керек. Уруша турган болсоңуз, жазалай турган болсоңуз, кылган ишине жараша боло турган болсун, аша чаап жазалаган болбойт. Аша чаап жазалаган күнөө болот. Акысына кирбешибиз керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Кудай Таалам Куранда айткан: "Худил афва ва'мур бил урфи ва арид анил жахилин." Адамдар менен мамиле кылганда колуңдан келе турган болсо, сенин акыңа киргендерди кечирип койгун деген. Кол астындагы иштеткен адамдардын айлыгын берүүнүн өзү бул садака болуп эсептелет. Бир четинен милдеттен кутулуп атасыз, bir четинен садака катары сооп алып атасыз. Бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айтат: "Ма ат'амта нафсака фа хува садака." Өзүңдүн курсагың тойгозо турган болсоң, жакшы ниет менен, ибадат ниети менен, ал сен үчүн сооп болот дейт. Садака болуп эсептелет. Ошондой эле балаңды, ошондой эле үй бүлөңдү, жубайыңды, ошондой эле кол астындагы адамдын дагы курсагын тойгуза турган болсоң, жакшы ниет менен, ал дагы садака болуп эсептелет дейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар: "Иннамал а'малу бин-ният." Амалдар ниетке байланыштуу. "Ва иннама ликулли имри'ин ма нава." Чынында ар бир адам кылган ниетине жараша болот. Allah subhanahu wa ta'ala'nın aytkan sözlerine, süyüktü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkan sözlerine, İslam dinin erecelerin saktap, kolumuzdan kelişince kimde kim jetekçi bola turgan bolso bir jumuşta, adam jaldap işlete turgan bolso, aytор özünün başka kança adamga bolbosun jetekçi bola turgan bolso, айтарыбыз ең біріншіден Алладан қорқып мамиле қылсын. Алардын ақысына кирбесин. Өзүнө ыра көргөн нерсени аларга да ыра көрсүн. Анткени бул жашоодо канчалык деңгээлде качып кутулса дагы кылган күнөөсүнөн, кетирген каталыгынан кыяматка барышыбыз анык. Кудайга ишенген дагы, ишенбегени дагы, Кудайдан корккону дагы, коркпогону дагы Кудайдын астына барат. Бул анык. Ошол жака барганда эсеп китеби жеңил боло турган болсун. Аллахым баарыбыздыкыны жеңил кылсын. Айтылган сөздөргө баарыбызга туура ниет менен, жакшы ой менен амал кылууну насип кылган болсун.